Ошондо Ысрайылдын тун уулу Рубейнден тараган 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бири калбай, уруусу тукуму үй бүлөсү боюнча аттар аталды. Рубейн уруусундагы эркектердин саны 46500 болду. Шимондун уулдарынан тараган урууларды өз уруусу боюнча, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Шимон уруусундагы эркектердин саны 59300 болду. Гаттын уулдарынан тараган урууларды өз уруусу боюнча, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Гат уруусундагы эркектердин саны 45650 болду. Жүйүттүн уулдарынан тараган урууларды өз уруусу боюнча, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Жүйүт уруусундагы эркектердин саны 74600 болду. Исахардын уулдарынан тараган урууларды өз уруусу боюнча, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Исахар уруусундагы эркектердин саны 54400 болду. Забулундун уулдарынан тараган урууларды өз уруусу боюнча, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Забулун уруусундагы эркектердин саны 57400 болду. Жусуптун уулу Эпрайымдын уулдарынан тараган урууларды өз уруусу, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Эпрайым уруусундагы эркектердин саны 40500 болду. Жусуптун уулу Менашенин уулдарынан тараган урууларды өз уруусу, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Менаше уруусундагы эркектердин саны 32200 болду. Бенжаминдин уулдарынан тараган урууларды өз уруусу, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Бенжамин уруусундагы эркектердин саны 35400 болду. Дандын уулдарынан тараган урууларды өз уруусу, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Дан уруусундагы эркектердин саны 62700 болду. Ашырдын уулдарынан тараган урууларды өз уруусу, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Ашыр уруусундагы эркектердин саны 41500 болду. Напталынын уулдарынан тараган урууларды өз уруусу, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Напталы уруусундагы эркектердин саны 53400 болду. Санакка киргендер мына ушулар. Аларды Муса менен Арун жана Ысрайылдын уруу башчылары 12 уруу башчы санап чыгышты. Алар Ысрайыл уулдарынын согушка жарактуу 20 жана андан жогорку жаштагы эркек аттууларынын баарын үй бүлөсү боюнча санап чыгышты. Алардын жалпы саны 603550 болду. Леби уруусу алар менен кошо санакка кирген жок. Анткени Теңир Мусага мындай деп айткан: Леби уруусун гана тизмеге киргизбе, Ысрайыл уулдарындай кылып аларды санаба. Лебилерге жийин чатырын жана ага тиешелүү бардык нерселерди тапшырып бер. Алар жийин чатырын жана ага тиешелүү нерселердин баарын көтөрүп жүрүшсүн. Ошол жерде кызмат кылышсын жана анын тегерегине өздөрүнүн станын жайгаштырышсын. Жийин чатырын көчүргөндө лебилер жыйнаштырышсын. Жийин чатырын орноткондо лебилер орнотсун. Эгерде бул ишке лебилерден бөлөк бирөө жакындаса, ал өлүм жазасына тартылсын. Ысрайыл уулдары өз станынын, өз туусунун жанында турушсун. Теңирдин каары Ысрайыл уулдарына төгүлбөш үчүн лебилер өз стандарын жийин чатырынын тегерегине жайгаштырышсын. Лебилер жийин чатырынын жанында күзөттө турушсун. Теңир Мусага кандай буйруса, Ысрайыл уулдары ошондой кылышты.